кутман таң, кандайсыздар, жакшы жатып турдуңуздарбы? Келиндерди бир аз уктай турсун деп апалардан аябай сөз уктум. Эмнени гана үйрөтүп атасың буларга деп. Эрте турганга Кудайым ырыскысын берет. Мен өзүм дагы эрте турам көп жылдан бери. Негизи биз үйдүн жумушуна караганда жаңы өсүп келаткан балдарыбызга, неберелерибизге, жаңы төрөлө турган неберелерибизге көбүрөөк кам көрүшүбүз керек. Келиндерибиздин канчалык ден соолугу чың болсо, дени сак энеден дени сак бала төрөлөт дегенди айткым келген. Дайыма капаланып, кайгырып, ыйлап жүргөн энеден кандай бала төрөлөт? Ал курсагына дагы таасир этет, ичиндеги төрөлө элек балага дагы, эмизип аткан балага дагы сүт аркылуу өтөт. Муну баарыбыз билебиз, башыбыздан өткөн, балдарды төрөдүк, келин болдук, чоңойттук. Азыркы жаштар биздей күчтүү эмес. Мен убагында менткем, мен убагында мынандай кылгам деген сөздөрдү айтпай эле коелу. Улам барган сайын балдардын ден соолуктары начар болуп атат. Ушуга көңүл бөлөлү.